Садыр Жапаров Ош базарына барды. Бүгүн 8 февралда өлкө башы Садыр Жапаров Бишкектеги Ош базарына барды. Ал учурда базардагы соодагерлер менен жолукту. Өлкө башы соода кылып жаткан жарандар менен баарлашууда. Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаевдин айтымында Жапаров сатуучуларга кассалык аппарат боюнча түшүндүрүү иштерин өзү жүргүзүп жатат. Өлкө башчыны тегеректеген адамдар кассалык аппараттан тышкары базардагы орундардын кымбаттыгы, жайма базар сыяктуу бир катар көйгөйлөрдү дагы айтып жатышат. Эске салса, Кыргызстанда 2022 жылдан тартып жаңы салык кодекси ишке кирди. Ага ылайык Дордой сыяктуу ири жана кичи базарларда контролдуу кассалык машина менен соода кылуу милдеттендирилет. Министрлер кабинети көмүскө экономиканы ачыкка чыгарып, бюджетке түшкөн салык бажы төлөмдөрүн көбөйтүү максатын коюп жатат. Буга соодагерлер каршы болуп, бир нече ирет митингге чыгышкан. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Сабырбек Жумабековдун директорлуктан бошошуу Мустоонун эриши менен барабар. Саламаттык сактоо тармагында Мустоо жарылды десек болот. Канча жылдардан бери эл оозунда аңыз болуп айтылып жүргөн Сабырбек Жумабеков деген врачтын ишмердүүлүгү анын медицинага тийгизген таасири тууралуу сөздөр бүгүнкү күндө айдынын каптап кетти. Сабыр Атысбековичтин операция үчүн өтө чоң сумма талап кылгандыгы, акчаң аз болсо карабай койгондугу бул факт. Андан сырткары адамдардын социалдык статусуна карап мамиле кылгандыгы, текеберлиги, акчаны сүйгөндүгү көпчүлүктүн жанына баткан экен. Оор операциялар мыкты хирургтарга жасатып, жеңилин өзү жасап, бирок акчаны бир гана өзүнө кирештирен эми гана кесиптештери четин чыгарып айта башташты. Албетте, саламаттык сактоо министринин бул жаатта реформаны эң башынан баштаганы абдан туура. Кыргыз медицинасындагы коррупциянын туу чокусуна берилген сокку болду. Эми мындан аркы иштин ийгиликтүү болушуна тилектеш болушубуз гана керек, дейт Бурганак Толкунов. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин. Марлен Маматалиев президенттин жакшы самолет менен барган мамлекеттин намысы. Элден акча чогултпай эле бюджеттеги каражаттарын президентке учак сатып алышыбыз керек, деди бүгүн 8 февралда Назар Ньюс маалымат агенттигинин жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев. Марлен мырза, коомчулукта президенттин Пекинге жалдап учуп кеткен учагы боюнча түрдүү кептер айтылууда. Бири президентке менчүү учак жалдатпай самолет сатып бериш керек десе, экинчиси президент мамлекеттин жүзү, ошон үчүн каалоочулар каражат чогултуу болсо да учак алып беришибиз керек деп жатышат. Бул боюнча кандай пикирдесиз? Ал жеке учак Садыр Жапаров үчүн керек эмес, ал Кыргыз мамлекетинин президенти үчүн керек. Тагыраагы талапка жооп берген жакшы учак менен мамлекеттин жүзү Жапаров ушундай учак менен келди дебейт. Кыргызстандын президенти ушундай учак менен келди деп кеп кылат эгер кылышса. Бул биринчиси. Экинчиси, биздеги самолетту Европага киргизбейт, анткени ал самолет азыркы замандын коопсуздук талабына жооп бербейт. Ошондой эле Кытайга мынчасында учат деген регулярный рейс дагы жок. Ошон үчүн президенттин менчүү учак менен кетти деп сындаганыбыз туура эмес. Менчүү учак жалдап барбаганда эмне эшек минип барсынбы? Президенттин жакшы самолет менен барганы мамлекеттин намысы. Ошон үчүн бул маселени элден акча чогултпай эле, ансыз эле элден акчасы болгон бюджеттеги каражаттын президентке учак сатып алышыбыз керек. Самолет жалдаткан акча деле топтолуп отуруп, аягында учак сатып ала турган акчаны түзүп калат. Ошон үчүн самолет жалдаганча жаңысын алып, айрым учурларда биз ижарага берип, самолет алган каражатты актап алсак болот. Санавиация деп көп учурларда ижарага берип же зарыл болгон учурларда колдонсок болот. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Мен отставкага кетпейм, Алымкадыр Бейшеналиев аны кызматтан кетти деген кептерге жооп берди. Бишкектеги травматология, ортопедия жана илим үзүлүү борборунун шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы кылып кайра түзүүдөгү иш-аракеттерден кийин саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев коомчулуктун көңүл чордонунда болуп турган учур. Бул ызычуу менен коштолгон окуядан кийин Бейшеналиев министрлик кызматтан кетери айтылып, айрымдар бул тууралуу социалдык баракчасына да жазып чыгышты. Бул тууралуу Алымкадыр Бейшеналиевдин өзүнө байланышканыбызда отставкага кетүү планы жок экендигин билдирди. Мен кызматтан кеткен жокмун, азыр чогулуш өткөрүп жатам. Мен отставкага кетпейм, чай ичкени кабинетимден чыгып келдим. Кабинетимден чыксам эле кызматтан кетти деп кеп кала беришеби, дейт министр. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Урмат Усенов, Самара Каримова катышып, Анталиядагы Чыңгыз Айтматов паркына жазуучунун айкели орнотулду. Туркиянын Анталия шаарынын Муратбашы аймагында Чыңгыз Айтматов атындагы паркка залка жазуучунун айкели орнотулду. Бул туурасында Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин кеңешчиси Урмат Усенов тарабынан белгилүү болду. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова дагы катышты. Чыңгыз Айтматов атындагы паркка айтылуу жазуучунун айкели орнотулуп, салтанаттуу ачылыш уюштурулду. Долбоордун ишке ашуусуна көмөктөшкөн бардык себепчи инсандарга ыраазычылык билдирем. Мен үчүн мындай дүйнөлүк деңгээлдеги атак ааламдар алаган улуу инсандын самалыгына күбө болуу чексиз сыймык. Түрк бордошторубуздун Айтматовго болгон сый-урматы бүтүндүй Кыргызга кылган бир туугандыгы, деди ал. Айкелди орнотуу журналист Барно Усманованын демилгеси. Ал эми эстеликти скульптор Бообек Арыков жасаган. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин.
Сабырбек Жумабековдун Орусиядагы шакирттери Садыр Жапаровго кайрылуу жасады. Бишкек травматология жана ортопедия улуттук илимий изилдөө борборунун башчысы профессор Сабырбек Жумабековдун Орусиядагы бир нече шакирттери президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасады. Алардын айтымында травматология жана ортопедия борборунун кайра тез жардам ооруканасы кылып түзүү өлкөдө травматология жана ортопедиянын талкаланышын алып келет. Урматтуу президент Садыр Жапаров Бишкек шаарындагы травматология жана ортопедия улуттук илимий изилдөө борборунун кайра түзүү өлкөдө травматология жана ортопедия талкаланышын алып келет. Анын ордуна бул тармакты өнүктүрүүгө жол издеп салым кошуу керек. Эгер тез жардам ооруканасы зарыл болуп жатса, жаңы ооруканаларды салыш керек. Биздин устатыбыз профессор Сабырбек Жумабеков өзүңүзгө маалым болгондой, көптөгөн жарандардын сакайып кетишине себепчи болгон. Ошондуктан борборду өнүктүрүү жолун гана издөөнү сунуштайбыз, деди Жумабековдун шакирттери. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин. Быйыл мамлекеттик карызды төйлөөгө 40 миллиард сом, Кыргызстан мамлекеттик карызын төйлөөгө 2022-жылы 39 миллиард 528,2 миллион сом жумушоо пландалып жатат. Бул тууралуу өлкөнүн бекитилген бюджетинде айтылат. Көрсөтүлгөн сумманын 26 миллиард 681,5 миллиону тышкы карыздан кутулууга, калганы ички бересеге сарпталат. 2005-жылдан баштап көрсөтүлгөн ачык маалыматтарга караганда бул жылы мамлекеттик карызды тейлөөгө рекорддук сумма жумшалганы турат. Эске салсак, 2020-жылы мамлекеттик карыздын кутулууга 30,7 миллиард сом тарталган. Ал эми былтыр бул максатка 37,3 миллиард сом жумушуу пландалып, бирок кийин айрым карыздар боюнча кутулуу мөөнөтү узартылган. Жыйынтыгында ноябрь айында төлөнгөн каражаттын көлөмү 28,2 миллиард сомду түзгөн. 2021-жылдын октябрь айындагы маалымат боюнча мамлекеттик карыз 4,9 миллиард доллар болчу. Анын ичинен 720 миллион ички карызга туура келет. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Мындан нары депутаттар ай сайын Акылбек Жапаров менен жолугуп турат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жогорку кеңештин фракция лидерлери жана тармактык комитеттердин төрагалары менен жолукту. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Жолугушууга министрлер кабинетинин мүчөлөрү дагы катышкан. Анын алкагында өлкөнүн социалдык саясатын жана экономикалык өнүгүүсүнүн артыкчылыктуу маселелери министрлер кабинети тарабынан кабыл алынган чечимдер боюнча пикир алмашкан. Иш-чаранын катышуучулары аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийлик бутактарынын өз ара иштөөсүн жакшыртуу максатында мындай жолугушууларды ай сайын өткөрүп турууну макулдашканы белгиленди. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Депутат Атамбаев УКМК мыйзамын сынга алды. Жогорку кеңештин депутаты Сейитбек Атамбаев парламентте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет боюнча мыйзам долбоору каралып жатканын айтып, андагы тыңшоо жана видео көзөмөл боюнча жоболорго каршы экенин билдирди. Ал бул тууралуу Фейсбуктагы баракчасына жазды. УКМКнын ишмердүүлүгүнө байланыштуу жаңы мыйзамдын долбоору жакында кабыл алынышы мүмкүн. Ал мыйзамдын долбоорунда УКМК прокуратуранын уруксаты жок эле тыңшоону жана видео көзөмөл кылууну күчтөндүрүүгө багытталган нормалар каралган. Мындай мыйзамдын долбоорунун кабыл алынышы туура эмес. Себеби элге каршы мыйзамдардын бири болуп саналат, деп жазды. 7 январда парламенттик эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин жыйынында Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө жана атайын кызматтын ишине байланыштуу дагы 4 мыйзам долбоору талкууланды. Жыйында сөз эркиндиги жана адам укугу жөнүндө талаш-тартыштар орун алды. Жыйынтыгында эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет документтерди биринчи окууда колдоп, УКМКга айтылган сын пикирлерди эске алуу менен долбоорлорду экинчи окууга өзгөртүп келүү сунушун берди. Мыйзам долбоорлорун Жогорку кеңештин жыйынынан чыгаруу чечимин кабыл алды. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин.